азыркы биздин кыздарга айткым келет мен ушул. Биздин кыздар болсо азыр үйү бар бекен, машинасы бар бекен, динди акыркы эмеге коюп коюп атат. Орунгачы. Биринчи орунга ошол байлыгын коюп атат да. Бул нерсе жаңылыштык болуп калат. Эгер сен өтө байга тийип алсаң, сен ал жерде кор болосуң дейт. Сен аябай сулууга тийип алсаң да кор болосуң. Анткени ал сулуу адамга көп адамдар көп аял сатып көңүл бөлөт дегендей. Атактууга тийип алсаң дагы сен эгер жөнөкөйдөн болсоң, ал атактуу болсо, анда сен ким элең деп дагы кор болосуң. Ошон үчүн дин дүйсүнө тийсең, ошондо сен кор болбойсуң деп атат да, дин дүйсүнө. Ошон динин биринчи орунга коюш керек. Азыркы учурда кыздар ошол байлыгына карап никеден баш тартпаш керек. Ушул нерсе биздин кыздарыбызга адат болуп келаткандай болуп баратат. Бул коркунучтуу нерсе. Эгер сен ушунчалык акылдуу экенсиң, ошо бизнес кургуң келип атат, карьера кылгың келип атат, ошол бир мусулман жөнөкөй балага тийип ал дагы ошо менен бизнес кура бер да, туурабы? Акылыңдын баарын ошол жака иштет. Мына жакшы аял мындай ылдый жөнөкөй эркекке сап болот дейт да. Ошону түрткүлөп отуруп аны өйдө көтөрүп чыгышың керек да, ошол акыл менен. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дегендей. Ошондой. Жакшы устаса. Негизи акыркы күндөрү карап отурсак, чындыгында жанакы никеге тургандар да көп, ажырашуу андан көп болуп атат да. Анан негизи ушул ажырашуунун кандай себептери бар? Бүгүнкү күндө мисалы кредит алып үйлөнгөндөр өтө көп, эл эмне дейт деген сөздөн арыла албай дагы деле эл көрсүнүү үчүн жылкы союп, дагы бирдемке союп ушинтип жасап аткандар өтө көп да. Негизи нике тойду жөнөкөй эле, шариятка ылайыктуу, сүннөткө ылайыктуу. Ошо никети пайгамбарыбыздын сүннөтү менен эле ошондой жөнөкөйлөтүп эле бир кой союп болсо дагы ошондой нике кылып эле үйлөндүргөн жакшы болот да. Ошо сүннөттү карманганда береке болот, жаштардын жашоосунда да береке болот. Алардын динине дагы таасирин тийгизет иншалла. Анан азыр ошол кыз турмуш кимдин кызы болсо, ошол ата эне ошол тие турган балага, күйөө бала тарапка толтура мойнуна акча салып коет экен да. 250 миң алып келесиң, мын чап келесиң, тигин чап келесиң деп. Бул жерде кыз мал эмес да, аны баалап, акчага баалап саткыдай. Ал ошол баалаганда дагы ошол бала бере турган акча ошол кыздын махры болуп, кыздын өзүнүн колуна тийиш керек да, ата энесине эмес. Эгер ата энеси алып алган болсо, анда ата энесине ошол эме болуп калат да, харам болуп калат. Анан бирок ата энелер ошого тиги сеп даярдап берип атат азыр бизде, кыргыздарда. Анан септи дагы тиги ушундай кымбат нерселер болсун, биз силерге 200 миң бергенбиз, ошого татыктуу арзан нерселерди алып бербегиле деп шарт коет экен да. Бул дагы чектен ашкан нерсе болуп атат. Эми ал септи алдың, барып тиги баягы ошо кайын журтуна кыздын тизип койдуң, эмне болду эми? Андан эң башкысы ошол жаштар жакшы ошол байлыктын, ошол диндин кадыр баркына жетип түшүнүп кетет, жашап кетишсе, анан көбүнчөсү ушул жерден ошол көп кыздын ата энеси акча талап кылган үчүн балдар кредит алганга барып атышат. Анан кредит алдандан кийин кредитти төлөш керек да. Анан сенин ата энең ушунча сураган, сен күнөөлүсүң деп анан кызга айтат да бала. Ошентип анан ажырашуу болуп кетип атат да. Акыркы күндөрү. Ошону анан бул ажырашуунун зачинщиги дейм, баягы уюткусун чыгарган ким болуп атат? Ата эне болуп атат. Ошон үчүн ата энелер дагы кичине нафсисин эметип, кичине Алла Таала эмне дейт дегендей. Эми элдер айта берет. Элдер аябай той берсең дагы кемчилик издеп табат. Жөнөкөй эле мынтип кызын бекер берип койду деп деле айтат. Кызынан тажаптыр деп деле айтат. Кандай кылсаң деле баягы эл болсун, эч нерседен тыя албайсың да. Баягы бар го тиги бир адам ушундай адамдарды ыраазы кылыш үчүн аларга ар бирине бирден кой бериптир да. Кой берип анан эми элдер эмне дейт экен деп баягы жолдун көпүрөнүн астында турса, көрүнбөй турса болсо элдер баягы койлорду сүйрөп кетип атат дейт. Анан
ушу койду бергенге жараша мойнуна байлаган жибин кошо бербейт беле деп аябай налып напчып кетип атышат дейт да. Ошон үчүн элдерди эч качан ыраазы кыла албайсың. Бирок Алла Тааланы ыраазы кылсаң, ошондо анан элдер ыраазы болушат. Жакшылык ошондо келет. Жакшы устаза бизде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай деп айтылган экен да, шектүүдөн этияттанып шексизди аткаргыла депчи. Негизи нике маселесинде шек күмөндүү нерселерден оолак болуш үчүн, мисалы маселен кандай шек күмөндөрдөн оолак болушубуз керек? Никеде мисалы шектүү дегени бул шектүү нерселер бардыгы такыбалыкка өзү такыбалык кылам деген адам бардык шектүү нерселерден сактаныш керек да. Күмөндүү нерселердин бардыгынан сактаныш керек такыбалык кылам деген адам. Анан бул никедеги шектүү деген нерсеси бул кандай болуп калды? Бул баягы мисалы ата энесине айтпай өздөрүнчө нике кыйып алуу. Бул негизи ата энесине, кыздын ата энеси билбесе никеде бул нике түшпөйт деген, бул нике макрух болот деген. Ошон үчүн билбей ата энесине айтпай эле нике кыйып алуу бул болбойт кыздарга. Сөзсүз түрдө эмне ата эне кызга жамандык кылайт беле, сөзсүз түрдө билгизиш керек. Анан эгерде андай эле мисалы ата энеге айтпай дегенде ата энелердин тигиндей алды бердиси аябай көбөйүп кетет, ошондон жаштар коркот да, ошону бирок ачык эметиш керек да, сүйлөшүш керек. Чындыгында алды бердилери, анан жанагындай эмелери өтө татаалдашып кетип атышат. Сен аны бердиң, мен муну бердим, анан мындай кыл, тигиндей кыл деп, анан ортодо ата энелер себептүү жаштар урушуп кетип атышат. Анан ошого жеткирбеш керек да. Ошол эми акылдуу ата эне, эми ал көптү көрүп уже эметип жашап тажрыйбалуу болуп калган адам эми кызын күйөөгө бергиси келсе, бала татыктуу мындай жакшыраак аракетчил эле болсо болду, бере берсин дагы, кийин экөө турмушун дагы ошентип нөлдөн баштап улайт да. Биз деле илгери биздин убагыбызда биз кыйынчылыктан эч коркпоппуз. Эч коркпоппуз. Үйүндө эле сурабай эле, эчтеге акчаң барбы деп деле сурабай эле алам десе эле тийип кете бериппиз да. Бирок кийин Аллах Таалам ошонун эмесин берди да. Берди. Кийин убагына келгенде биз бардык нерсеге жетишип алдык да, иншалла. Рахмат устаза. Мисалы азыр нике тойду жана шектүү нерселер деп атканда, жана экинчи аял алганда деле же болбосо биринчи аял алганда деле чет жакта деле, Москвада жүрүп деле, башка жакта жүрүп деле мисалы айтпастан эле үй бүлө куруп алгандар бар. Анан бул деле мисалы арам болуп калабы же кандай болуп калат? Ушунда кыскача. Ошо мисалы чет жерде жүргөн жанагы биздин кыз келиндер тиги ошол жактан никеге туруп ала турган болсо, сөзсүз түрдө ата энеси билиш керек. Билдирип эле ачык эле эметип эле ушул жактан турдук эле дешип эле жарыялап, ошол жерден кичине азыраак той кылып эле ошо айлана чөйрөсүндөгү адамдарга жарыялап коюш керек. Болду, анан жашай берсин. Эми жана биринчи аял, экинчи аял дегенде деле ошол эми биринчи аял билиш керек деп сөз билиш керек, андан уруксат алыш керек деп атат. Жок, андай уруксат албай деле үйлөнө берсе болот. Биздин кыргыздарда мисалы Кыргызстанда адамдардын саны аз. Болгону 6 миллионбуз. Эми биздин эркектерибиз ошо биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчүгө деле үйлөнүп, кыргыздын санын көбөйтүш үчүн деле үйлөнсө боло берет да. Үммөттүн санын көбөйтүш үчүн да үйлөнсө боло берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар да, кыяматта мен силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам деген пайгамбарыбыздын эң жакшы хадиси бар. Ошо жада калса дейт, жанагы төрөлбөй бойдон түшүп өлүп калган балдар менен дагы сыймыктанам деген да. Ошон үчүн бул тукумдуулоо, ошо улуттун, үммөттүн санын көбөйтүү, ошол нерсе болуш керек эң башкы. Болгону ата эне билиш керек. Ата эне билиш керек. Эртеңки күнү мисалы кыздар ыйлап ошол баласы менен калып кетпеш үчүн ошо жарыялап коюш керек да, ушундай деп. Эгер жакшы ата эне сразу эле ошол жерден барып бала менен жакшы ата барып ошол бала менен сүйлөшүп коюш керек. Сен чындап ушундай үйлөнөм, алам дей турган болсоң, моундай деп келишимдерди кылып
сүйлөшүп эметип ата эне өзүнүн уступкага келчү жеринде өзү шарт түзүп берип ушинтиш керек да. Эң башкысы бул жерде Аллахтын астында адал жашоо максат болуш керек да. Адал жашоо. Ошо адал жашоого шариятты жакшы түшүнбөгөн үчүн, Аллахтын өкүмдөрүн жакшы түшүнбөгөн үчүн ошо жаштар ошого кирип кетип атышат да. Аны ата энелер дагы айтышыбыз керек. Ата энелер дагы баягы өзүнүн шарт момча калың алып келиш керек дегенде эле анан тиги бала жакты коркутуп алат да. Анан мынча алып келишиң керек экен. Эми таптакырда кыздарды баас катары эметпеш керек. Кыздар деле көчөдө жаткан жери жок. Бирок ошол жакшы эмгекчил, келечекте иштеп Аллахтын астында жакшы иштерди кыла турган жигит болсо бере бериш керек да.